Baştan doyu aldı olacak. Karasam? Buna hurmatlı tuğanlar. Özüңүздөр көрдүңүздөр туурабы? Мен сизди чакырган жокмун туурабы чоңуз? Сен өзүң келдиңер мага чалыпчы. Мен кече интернеттен айткам. Мына жапа чегип келип агасын ушул Жолдошбаевден агасын жоготуптур. Мынакей Мансур эженин баласы мына Нурбек. Мына могу туугандар көрүп алла. Капчыбек Жолдошбаевден азыр o berген акчалары лицензиясы жок экен, түшүрүп алла, ошону бир эске алла. Биз ошон үчүн мынакка келип айтып атабыз. Мыйзам чегинде жоопко тарткыла деп. Жөн жерде мынакей үйүн алдырыптыр. Үйү азыр продажада турат. Башка бирөөндө азыр мына тартып келди. Үйүн жеринен барып телефон номерин жазып коюптур бирөө. Үйүн алдырыптыр. Агасын жоготуптур. Бул бир, эки тигине тиги жерде турат. Байлыгын байлыктай сабап берип атабыз. Микрорайондай сабап берип атабыз. Өкмөт башчылары. Үн кылышууга бир. Дагы кандай кылыш керек? Могул жерде бүт туруп, сот прокуратурадан асабынан келип атат буның баары. Бүт ошол сот прокуратурадан асап кеткендер буякта. Садыр Нуркожоевич, сиз өзүңүз айткансыз. Революция. Сот адилетсиздигинен келип чыгат деп. Биз ошого эртең үн катып атабыз. Ушул сотторду, прокуратураны адилетсиздикке тарбиялаңыз өзүңүз деп. Биз сизге кайрылып үн катып атабыз. Азап чеккен бүт моголор бакта 6 айлап, жылдап, 6-7 жылдап, 10 асты 12-13 жылга чейин жүргөн адамдар булар. Жөн көчөдөгө кетип бараткан адамдар эмес. Көчөдөгү адамдар эмес, бул мен асап чеккен, ушул жерде түнөгөн, ачарчылык кармаган, приступ болуп жыгылган, аркасы мынакей өлүм жазасы алгандан чыгып атабыз. Ошол Мансур эже өлүп уятчактын уяты азыр мына чекеде чыгып баштады ушу. Мансур эже болсо бул могу Бактөгүлдүн агасын өгөрүн биз каяктан билет элек? Биз каяктан билет элек? А буга чейин өргөнү канча? Буга чейин мына Улиза кызы Наргизасы мынакей дедиги жерде кече Ынтымак партиясы менен ат салышты мынакей. Көрдүңүздөр. Ал толикке барып Бишкекти талкалайт. Мен айтып атам бизге чыгып жооп бергиле. Элди мындай тоткундоого алып барбагыла. Бийлигин тыштап алып, дагы элдердин үйүн тартып алып. Садыр Нуркожоевич, сиз дагы өмүрүңүздү жоготкансыз. Ушуларга окшоп. Бирок кырсыктан болчу. Бирок ал кырсыктан болчу. Биз Мансур эженин түрүсүндө бошоттук. Айткыга мына кыпчып алды. Ал жерде Жолдошбаевден Мансур эже бир сом алган эмес, ошону бир эскеге туттук кого. Буга комиссия түзүп иликтегиле, ишенбесеңер, эгерде бизге ишенбесеңер, комиссия түзүп иликтегиле. Ал 89 деди, агырбы ачылгандан бери жашайт. А бул Жолдошбаевдин адвокат айтып, биз деген ал жерде барып туруп үстүнөн баса калыптыр. Ушул жылдын 28-майына айырма барбы ошондо? Айырма бар да. Түштүлө комиссия. Бул деген берилмес. Дагы кишилердин өмүрүн алат ушинтип. А бул деген лицензиясы жок, процент акча берет экен. Динде дагы бар бул нерсе бар. Процент неменелердин мен постаттан кайтып бере албайм. Бул динде дагы бар. Ошондой чоң өлчөмдөгү мындай акча берген бул болбойт бул. Мындай адамдарды чет өлкөдө насмет атып таштайт экен да. Насметчи. Эмне үчүн биз канчадан бери үн катып атабыз? Бирөөсүнө карап бизде үн катып койбойт. Ал тарабы дагы, бул тарабы дагычы. Эмнеге үн катпайт? Эмнеге үн катпайт эч кимчи? Азыр ушул жерден жапа чеккен мынакей өттөн бери канча жылдап жүргөн соттон мынакей үйүн наглый таптырган Сулайман Макеевке беребиз сөздү.
Бул жерде бардыгыбыз тең, Мансура эженин кайгысын тең бөлүшүп, ошо уулуна көңүл айтышып, ошо моргтан алып кеткенде бүт баарына катыштык да. Эми биз дагы ошо Мансура эжедей болуп өлгөнгө чогулган жерибиз жок. Мансура эженин өлүмү биз үчүн, кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн, биздин ажообуз үчүн да чоң трагедия. Себеби биздин конституциялык укукту именно биз турган ажоо гана карайт. Биздин укугубузду ушул ажоо гана камсыз кылат. Өзүнүн конституциялык эмеси боюнча биздин укугубузду билдиргенге ушу Садыр Нуркожоевичке келдик. Себеби буга чейин ушу Мансура эженин өлүмү боюнча өлө электе биз чоң коңгуроолорду какканбыз. Коопсуздук кеңешинде УКМКнын өкүлдөрүн, прокуратуранын өкүлдөрүн, акыйкатчыны, МВДнын өкүлдөрүн алып келип, официальный устный заявление жасаганбыз. Бардыгыбыз тең. Ошол жерде бардыгы отуруп жазып алышкан. Бирок бирөөсү да реакция кылбагандыктан Мансура эже бүгүнкү күнү арабызда жок, өтүп кетти. Кыргыздын жараны болгондон арыбыз, бирибизге бирибиз абдан керекпиз. Ушул жарандардын айына мамлекет курулат. Бүгүнкү күнү кандай кылып атат? Тескерисинче бизди геноцид кылып бирден өлтүрүп атат. Өлө турган адамдарды байлар өлтүрүп атат. Банктардын баарын ачып алган, депутат болуп алган, байдын балдары бай болуп алган, депутаттын балдары депутат болуп келип атат. Ошон үчүн укук коргоо органдарындагы ушундай аппарат жетекчилеринде дагы, өкмөт жетекчилеринде дагы, жана башка укук коргоо органдарында дагы бул байлар өздөрүнүн кландарын, укум тукумдарын, жерге жээктерин, аяштарын, юкаларын, пакаларын бүт баарын тең ушундай чоң бийликке жеткирип алышкан. Ошон үчүн тоотпой отурат деп эсептейм. Жанатан бери сиздер айтасыз, эмнеге реакция кылбай атат деп. Себеби ал жерде бүт ушу Жолдошбаевдин туугандары отурса, депутат болуп отурса, азыр эле айтып кеткендей тууган уруктар отурса, карапайым элди ким укмак эле? Ошон үчүн бүгүн геноцидти токтотушубуз керек. Жаңы эле мына жерде кыз айтып кетти. Ушундай печальный нерсени айтты. Бир туугандан ажырап отурат. Ушу Жолдошбаев лицензиясы жок, акча бергендиктин айынан ошонун акчасын алып, бирок төлөп бергенине карабай, ошонун үйүнөн пайда табуу максатында ошонун үй мүлкүн тартып алган боюнча мына жерде кыз айтып кетти. Мына бул эмне факт эмеспи? Ошондой эле могу жакында эле биз укугубуздан кордолгон, бүгүнкү күнү пытка көрүп аткан элдердин баары тең ачарчылык жарыялаганбыз. Ачарчылык жарыялаганда баарыбызды Сатиев кабыл алып, бирок бүгүнкү чейин эч кандай мыйзам чегинде кылмышкерлерге чара көргөн жок. Мына бул дагы биздин эртеңки Мансура эжебиздей ушу оорулуу кылып, же болбосо ден соолуктан ажырап өлбөйт дегенге кимге билдик бере алат? Бүгүнкү күнү биздин ден соолугубуз аябай эле шатки болуп калды. Эч жерде иштебейбиз, экономический кризистебиз, баарыбыз тең үй бүлөбүз менен. Итак эле көчөдө кымбатчылык, үй бүлөбүздү кантип багабыз? Үй бүлөбүз эмес, каражанды да бага албай калдык. Ошон үчүн азыр биздин талабыбыз Садыр Нуркожоевичтин астында отурган аппарат президентидан жакшынакай өкүлдөрү чыгып, ар кимибизди көйгөйүбүз менен кабыл алсын, жана Мансура эжебиздин жаткан жери жайлуу болсун. Жанакы эшигин тосуп койгон, ошол өлүмгө себепкер болгон, пытка алган Жолдошбаевдин контейнерин алып берсин. Азыр ошол үйдө Куран окута албай, кошуналары кире албай, боюнда бар кызы кыйналып жатат. Буга да бүгүнкү күнү Кен прокуратура реакция кылган жок. Урматтуу Курманкул Доктуралиевич, сиз мындай кылып отурсаңыз, элдин баарын геноцидке алып келесиз. Сиз депутат болгонсуз, сиз сот болгонсуз, сиз прокурор болгонсуз, сиз мыйзамдуулук эмне экенин жакшы билесиз. Керек болсо ушул Мансура эженин баласын азыр чакырып, Жолдошбаевди чакырып, документтерин госрегистрден кандай чалган, кандай жасатып алган, же болбосо эмнеге доорунун эшигин астын контейнерди коюп коюп ушул эженин өлүмүнө себепкер болгонун аныктап чыксаңыз туура болмок. Бирок бүгүнкү чейин реакция кылбай атканыбыз үчүн сиздин дагы кетишиңизди мен лично талап кылам. Буга чейин да сизге 5 жолу киргем. Урматтуу Зулушев, бирок элдин баарын ыйраткандан ыйрап келатасыз. Себеби эмнеге? Астыңызда отурган коррупционер замдарыңыздан баштап райондук прокурорлор, тергөөчүлөр менен сговор кирип алып, элдин укугун тебелеп, тергөөнү да туура жүргүзбөй, элдин укугун тебелеп тепкилеп жатат. Ал боюнча да сизге жакында эле ондогон арыздарды бердик. Коопсуздук кеңешине бердик. Бирок ага карабастан бүгүнкү чейин эч кандай жылыш жок. Бул эмне дегенди билгизет? Бул мамлекеттин жок өлтүргөндүгү. Бул Садыр Нуркожоевич менен Камчек Кыдыршаевичтин коррупцияга каршы күрөшкөнүнө саботаж кылуу.
Karapayım eldi. Bay manap kılıp bölü. Bay manap kılıp bölgünü mına uşul faktı. Даже možete gerek bolsa militsiya satürikleri bilet bizdi 5 kolu bilet. Kança жылдан beri talap kılıp ketabыз. Eldi bay manap kılıp bölmөгүледі. Бүгүнкү күнү биз шорду ел, колунда жок. Болушарга адамы жок адамдардын баардыгын чекеситтен кырылып өлүп атабыз. Өзгөр мына экеле фактыны көрдүңөр, жаңы эле өлгөн адамдардан. Бирөө Мансур эже, мына бирөө сорсо мына бул эжин теге бир тууганы болуп атат. Бул эмне деген ушундук? Биз мамлекеттүүлүктө жашайбызбы? Же болбосо генеральный прокуратура, жеке прокуратурага айланып кеткенсиңерби? Бул жеке дегенде акча берсең, укугуң корголот, акча бербесең, укугуң корголбойт экен да. Ушундай частный ген прокурордон көрө өз иштерде ачачылык жарыялап, өз иштерде өлүп берелик, бизден кутулгула. Ген прокуратураны ким текшерди? Фатыңар барбы? Обращение. Ген прокуратурада мынакей өткөндө мына зулушуп өзү ушул жерден 2 замын дайындаган ген прокуратурасы бул тууралуу Мансур эже тууралуу тирүү кезинде кыскасы полный кайрылганбыз. Эми мен азыр айтат элем, туугандар. Азыр баягы Жолдошбаевден мынакей үйүн тартырып, өлүм жазасын алгандар мынакей мага кайрылып атат. Бирок менин колумдан эч нерсе келбегендиктен мен жол көрсөтүп ушул жерге алып келип атам булардычы. Жол көрсөтүп менин колумдан келчү болсо мен ошол жолуккан жерден эле боюн жанынан эле чечип берип коймокмун, туугандар. Ошону бир бактыгүл эсиңе тутуп алчы, айланай. Мен ушул өкмөт башчылардан азыр үмүт болуп атам, ушулардан бирөө чыгып бизди көрүп азап чеккенибизди угуп, анан ушул ишиңерге мейли баягы азыр баягы жардам берүү бар да баягы телефон чалып баягы ушинтеби деп мен ошондой аракеттерди кылып атам. Келген киши мына келди, мен эске алдым. Мындан кийин деле колдон келишинче ушуларга жардам берем. Колдон келишинче дагы жардам берем. Эми башка айлан жок. Келгени келди, келбегени жок. Бирок биздин менин талабым могу Жолдошбаевга эгерде чара көрүлбөсө, мага 1 сом бербегиле. 1 сом 1 тиын бербегиле. Кара процент эгер мыйзамсыз болсо, процентине 1 сом 1 тиын бербегиле. Чет өлкөдө өкмөткө 1 сом налог төкпөйсүңбү? Кайткандан кийин бүттү. Же экили жолу кабалап келсин, же атылып келсин. А бул деген кабалып атылып турган адам кайра бизди карапайым элди өлтүрүп, ишөп өзү свободада канун ичип, үйүн алып, эркиндикте келиндер менен көңүл ачып да жүрөт экен, айтып берди мага кече. Бул каалагандай кылчайт экен 5 сарыны. 5 сарыдан 5 салыптыр, ишенесиңер, 5 сарыдан 5 салыптыр. Баш аягы жок, мунун байлыктарын не могу уже эсептегенге не могу. Мына могу бакуш Мансур эженин киргизгиле ушу баласын, Раматылык баласын киргизгиле. Өкмөт башчылар кабыл деп бизди мондай 40 градус ысыкта мондай эспегиле биздичи. 40 градус. Бизди көргөн да адамдар бар. Могу жерге келбесе дагы, мына комментарияны окугун, комментарияда бир Жолдошбаевге тарткан киши жок, тууганы жакшы бир комментария жазган жок, бизди колдоп атат, бүтчү, бизди колдоп, карапайым элди колдоп. Ошол азап чеккен ушул элдесиңер, мынакей. Мына ой пикириңерди айткыла, кандай азап жедирген Жолдошбаев, кандай азап жедирген сиздергечи. Мелет Томошович, чыгыңыз. Жакшы советтерди биз сыртыңыздан берип атабыз, мынакей. Чыгыңыз. Мелет Томошович. Чыгыңыз. Өкмөт башчыларына чыккыла. Бул жерде мынакей азап чеген мына могу Бактыгүл эже, Бактыгүлдү дагы бир гана эже.